Орозо ислам дининин 5 негизинин 3-сү болуп саналат. Рамазан айында орозо кармоо мусулмандардын парзы болуп эсептелинет. Рамазан орозосу хижраттын 2-жылында парз кылынган. Рамазан айы мусулмандар үчүн эң ыйык жана куттуу айлардан эсептелинет. Ислам ушул айда туулган. Дүйнө жүзүн нурга бөлөгөн ыйык китебибиз Кур'ани Каримде так ушул айда түшө баштаган. 1000 айдан да куттуу болгон Кадырдын кечеси да ушул айдын ичинде камтылган. Ички дүйнөбүздү жаман түшүнүктөрдөн, сырткы келбетибизди туура эмес кыймыл-аракеттерден тазалаган орозо Рамазан айында кармалат. Орозо деген сөздүн сөздүк мааниси кандайдыр бир нерседен улак болуу, бир нерседен тыйылуу. Орозонун шариаттагы мааниси милдеттүү адамдардын атайын ниет менен таң аткандан баштап күн батканга чейин орозону бузуучу нерселерден, тактап айтканда жеп ичүүдөн жана напси кумарларынан тыйылуусу. Орозонун убактысы Кур'ани Каримде мындайча көрсөтүлгөн: таң агарып, ак жип кара жиптен айырмаланган маалга чейин ичкиле, жегиле, андан соң кечке чейин орозо кармагыла. Хадистерде көрсөтүлгөндөй, аяттагы ак кара жип каймана маанидеги таң агарып келе жаткан мезгилдеги күндүз менен түндүн чейин көрсөтөт. Рамазан айы кээ бир жылдарда 29, бир жылдарда 30 күн болот. Рамазан айын 29 күн болсо да орозо так кармалган болуп эсептелет. Себеби парз кылынган айда толугу менен орозо кармоо болуп саналат. Пайгамбарыбыз 9 жыл Рамазан орозосун кармаган. Анын 4 жылы 29 күн, 5 жылы 30 күн болгон. Рамазан айындагы 1 айлык орозо исламдын 5 парзынын бирөө болуп саналат. Буга Кур'ани Карим жана хадис далил болот. Кур'ани Каримде Алла Таала мындай дейт: "О иман келтиргендер, такыбалыкта болуңар үчүн силерден мурункуларга парз кылынган сыяктуу силерге да орозо парз кылынды." Пайгамбарыбыз мындай деген: "Ислам 5 нерсенин үстүндө курулган. Аллахтан башка кудай жок экендигине жана Мухаммед Аллахтын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк берүү, намаз окуу, зекет берүү, Рамазан айында орозо кармоо жана чамасы жеткендер ажылыкка баруу." Орозо биздин дүйнөдө жамандыктардан коргогон, акыретте болсо тозок отунан сактаган жана күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себепчи болгон маанилүү бир ибадат болуп эсептелет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз: "Ким ыйман келтирип, сообун Аллахтан күтүү менен Рамазан орозосун кармаса, жасаган күнөө иштери кечирилет" деп айткан. Орозонун пайдалары. Орозо адеп аклагыбызды жакшыртат. Орозо бизге ар дайым Алла Тааланы эскертет, жоопкерчилик сезимин ойготот, жүрөгүбүздү жаман ой-пикирлерден алыстатат, башкаларга жамандык кылуудан коргойт. Орозонун бизге берген дагы бир пайдасы болсо, жакшы адеп акылакка жеткирүү менен периштелер даражасына алып келет. Орозо көздөрдү арам нерселерден кароосуна, тили болсо жалган сүйлөөсүнө, кулактарды арам болгон нерселерди угуусуна, курсакты арам тамактан, колдорду жаман иш жасоодон, буттарды болсо арам жерлерге баруудан коргойт. Орозонун парз кылынуусундагы сыр Аллахка болгон кулдук милдетибизди аткаруу жана жаман нерселерден улак болуу. Орозо адамдын ырайымдуулук жана жарашымдуу сезимдерди ойготот. Жашоосунун ачкачылык эмне экенин билбеген адам колунда жок инсандардын тарткан азабын жана кыйынчылыктарын жетерлик даражада биле албайт. Бирок ал адам орозо карбаган убакта гана ал адамдардын акыбалын түшүнөт жана кедейлердин кыйынчылыктарын жүрөгүнөн сезет. Аларга каршы мээримдүүлүк жана ырайымдуулук сезимдерин ойготот. Натыйжада жесирлерге жардам колун сунат, кыйынчылыктарын жоюуга аракет кылат. Орозо адамга берилген сыйлардын баркын үйрөтөт. Инсан колуна болгон нематтардын кадыр баркын колунан кеткенден кийин гана түшүнөт, бирок анда кеч болгон болот. Орозо кармоо менен бир канча убакыт нематтардан алыс кылган инсандын көз карашында бул нематтар баалуулугу жана жакшыраак түшүнүлөт. Бул көз караш инсанга аларды дагы да жакшыраак коргоосун, нематтарды берген Аллахка көбүрөөк шүгүр келтирүүсүн үйрөтөт. Орозо кармоо адам ден соолугуна пайдалуу. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз мындайча буйрук кылат: "Орозо кармагыла, ден соолукта болуңар." Жылдын 11 айын тынымсыз ичип жөө менен өткөргөн жана ошондой эле чарчаган тамак сиңирүү органдары орозонун чарапаты менен дем алат. Рамазан айынан кийин бул милдетти улантууга киришет. Илим адамдарынын айтуусу боюнча орозо саламаттыкты сактоо абдан жакшы салмын кошот. Нобель сыйлыгынын ээси, медицина илимдеринин доктору, француз алымы доктор Алекс Карель мындайча дейт: "Орозо убагында организмде топтолгон тамак аштар жакшы иштетилип, ордуна жаңы минералдуу заттар ээлейт. Мындайча инсан организминде жаңылануу пайда болот. Орозо ден соолукка абдан пайдалуу. Орозо адамга сабырдуу болууну үйрөтөт. Орозо кармоо менен өзүн белгилүү бир убакытка жеп ичпөөгө үйрөткөн адам жашоодо туш келе турган кыйынчылыктарга оңой эле сабыр кылат, азаптардан кутулуусу жеңил болот."